Жалпы көрсөгө сам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз, газеттеги маегибиз чыгарып көргөн турат. Бүгүн буюрса, дагы бир кыргыз ишкер айымынын ишмердүүлүгү тууралуу маектешебиз. Саламатсызбы апа? Саламатсызбы? Ден соңуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Аман эсенсиз? Ооба. Мен өзүм Инстаграмда стол чекит кейж аккаунтун көптөн бери көрүп жүрөм. TikToктон да сиздин айткандарыңызды, видеолоруңузду көрүп жүрөм. Анан ошондо да байланышканда айтпадым беле. Ушундай көрүп калам сизди депчи. Анан ошол ойдун баардыгын буюрса жыйынтыктап, чогултуп көрүшүлөргө көрөлү. Ооба, аракет кылалы. Мен мындай интервьюну биринчи жолу берип атам. Бир аз толкунданып турам, бирок ошол Сурдуп атасызбы? Менби? Ооба. Эми сүрдөгөндөй болуп атам да, бирок болушумча ачык айкын жооп бергенге аракет кылам. Таанышы. Баарыңыздарга салам. Менин атым Айпери. Ошол стол кейчи компаниясынын негиздөөчүсү деп айтсам жаңылышып калам. Жолдошум экөөбүз негиздегенбиз. Буюрса быйыл 6-жыл болуп 7-жылга кетип баратат. Жашым 27-де. Биз жолдошум экөөбүз эрте үйлөнгөнбүз. 2 балабыз бар азыр. Быйыл турмуш курганыбызга 10 жыл болду. Өзүбүз Жалал Абадтанбыз. 10 жыл болуп кеттиби? Ооба. 17 жашыңарда эле тиеп мына маалымат 17 жашыңарда эле тиеп алыптырсыңар да. Бизби эрте үйлөнгөнбүз, аябай эрте үйлөнгөнбүз. Экөөбүз бир группада окуганбыз да университетте. Ал мени баалап, мен аны баалап ошо эрте эле чечим чыгарып алганбыз. Эми учурда ишкер айым деп таанып калышты да. Ооба. Буга чейин эмне жумуш кылчу? Экөөбүз студент болчубуз. Айтып кеткендей эле үйлөнгөндөн кийин студент болуп мен окуп жүрдүм. Москвага аралыгында 1 жылга барып келдик, чогуу иштегени. Кадимкидей эле бардыгындай ал стройкада иштеп, мен дагы башка жумуштарда иштеп, Москвада келип, анан келгенден кийин кайра эле ошол жашоону улантыш керек болуп калды. Уже балабыз пайда болуп, анан ал арада сразу эле мебелден баштаган жокпуз. Базарда иштедик. Дагы кандай стройка кылды жолдошум, өзүбүзгө үй курду, ошондой жумуштарда иштеп жүрүп анан кийин келди да, мебелге келдик. Эмнеге мебелге? Эмнеге мебель иштеш керек болду, экөөбүз бөлүндүк, акчабыз жок. Анан кийин бөлүндүк дегенде ата-энебизден бөлүндүк, анан үй бүлөнү багыш керек болуп, анан баягы жумушчу болуп эле мебелге кирип калган өзү. Ал жакта иштеп, жасап, анан кийин бош убактысында кылган анча-мынча табуреткаларын үйгө алып коюп калды. Мен үйдө бала мененмин, анан бала менен лалафого чыгарып сатып, ошол мебелдердичи. Ал кичинекей табуреткаларды, столиктерди жасайт. Мен аны жөн эле лалафодон сатып баштагам да. Жөн эле калган каткандан эле жасап койгонбу же? Ооба. Ошол сиз айткандай эле астатыктардан жөн отурбай, бош убактысын жөнгө кетирбей, клиенттер жок маалда ошолордон ойлонуп, табуретка жасап, анан журнальный столиктерди жасап, кичинекей мебелдердичи, эмне жасаса болот деп, анан ошолорду жасап алып келип калчу. Жумуштан кийин үйгө саат 10-11де келчү кечиндечи. Анан кийин мен бала менен отурам, ал жасайт, саат 1ге чейин карап отурам. Анан жасагандан кийин уктап, ал эртең менен жумушка кетет. Мен калам, анан ошол үйдө бош отурбай, декреттик маалда тегилерди лалафого чыгарып, интернетке киргизип, акырындан сатып баштаганбыз. Ошондон кийин башталды да биздин жумуш. Кызыгуубу? Кызыгуубу? Кызыгуу эмес, бир саттык. Анан ал дагы жасап келип коет, дагы кайра сатып коебуз. Ал эми кошумча акча да жаш үй бүлөгө аябай керек болчу. Андан кийин сиз айткандай кызыга баштады. Биякта бир нерсе бар экен дегенде, Ооба. Бизде баягы интернетте популярный болгон сөз бар го, бизнес нөлдөн дегенчи. Акчасы жок, вложениясы жок, бизнес башта деген ушундай аябай көп чыгып калды го. Биздики деле ошондой эле болду. Анткени мындай вложение болгон жок, эч бир да сом вложение кылган жокпуз. Баягы мен айткан сатылган нерселерди эле кайра өзүнө салчубуз да. То есть аны ичип жебей, аны барып жолдошум уже полноценный лист сатып алып элечи, отходтордон эмес, уже целенаправленно ошолорду кесип жасап, көбүрөөк количествода коюп калды да. Если мен бирди сатсам, кайра 3-4тү жасап коюп коет. Ошондон аркылуу анан уланып отуп, оборот болуп отуп, анан көбөйттүк да. Негизи бирок атайын билим алган жоксуңар, мисалы? Атайын билим жок. Атайын билим алган жокпуз. Чынында менит менен, аракет менен, кызыгуу менен, умтулуу менен эле ошол үйрөнүп алдык да, китептерден окуп, YouTube'дан видеолорду көрүп, ушундай. Негизи алыш керекпи билим? Билим болсо жеңилирээк болот. Жанагы башында мисалы үчүн түптөгөнгө бир 3 жыл убакыт кетип калды да.
ошол убакытты бир аз кыскартып алсаңар болот да, туура кылыпчы. Биринчи андан кийин жолдошум тиги жумуштан чыгып уже үйдө эле иштеп баштады. Ошол барып кестирип келип жасап эле сатып баштадык да. Анан кийин биринчи айтканда, биринчи, экинчи жыл, үчүнчү жыл биз күнү түнү иштедик. Түнкү саат 1ге чейин, анан эртең менен эрте туруп кайра доставканы да өзүбүз кылабыз, жасаганды да өзүбүз, сатканды дагы өзүбүз. Ошол бүт этаптарын баарын өзүбүз кылып атканда чынында кыялданчубыз. Ушундай цех ачсак, өзүбүздө болсо, аппараттын баары, инструменттин баардыгы деп постоянно ошону кыялданып. Качан, кайсы жылы ошол бир аз болсо да мындай элге көрүнүп баштаганбы? Ошол 3 жылдан кийин го. Башында анткени биз иштеп баштап атканда результат эч бирге көрүнгөн жок. Баардыгы эле тааныштарыбыз, туугандарыбыз айтчу, эмне мынча жаныңарды кыйнап иштейсиңер, эми жөн эле спокойно жашасаңар болот деп. Анткени ошол мен айтып аткан жылдары биз эми көп деле катышпайбыз тууган урук менен, тотальный экономия, ашыкча чыкпайбыз, акча коротпойбуз дегендей да. Только ошол максатыбызга эле салып күнү түнү иштей бердик. Анан результаты 3 жылдан кийин көрүнүп баштады. Качан биз уже жаңы участок цеха ачып, ошол жакты куруп, анан дагы башка адамдар привлекать этип, алар менен чогуу иштеп, магазин ачкандан кийин, анан кийин элдер көрүп, көрсө болот турбайбы? Оказывается, вот кылганыңар бекер эмес экен дегендей ой келди да. Менин бир тууган иним дагы мебелщик да. Анан мен ага эркелей берем. Мону жасап бериши, тигин жасап бериши деп. Анын убактысы жок экенин билем. Анан макул деп коет дагы бир канча убактан жасап берет байкушум. Убакыт бөлүп таап, жумушунан кийин калып, ошентип алып жасап берет. Анан мага окшогондор бар да силерде деле, тааныштар. Аларга кандай мамиле кылыш керек негизи? Башында жок деп айта алчу эмеспиз. Жасап бер десе макул деп жасап берчүбүз да. Анан кийин бирок чынында убактың жок болот. Анан кийин баягы выгораниеге чейин баардыгын кылып жүрдүк, аралаштырып элечи. Анан бир учурда выгорание болгондон кийин азыр уже ачык эле айтканды үйрөнүп калдык да. Эмне деп айтасың? Эми убактыбыз жок. Бизде жалаң стол менен стулдар. Эссе ошол нерсе керек болсо, давайте биз беребиз депчи. Ал даяр продукт. Башка мебелдер жасаганга убактыбыз жок деп эле айтабыз. Ошентип эле коюш керек. Ооба, ошентип эле ачык сүйлөшкөн жакшы да, ачык эле айтып коюш керек. Тууган менен мамиле керек, эң биринчи очередте, акчадан дагы. Анан алардын ыраазычылыгын алуу, биз эми дин менен жашагандыктан баардыгын мындай карап, мисалы акчага эле байланбаганга аракет кылабыз, эссе тууган менен болгон мамиледечи. Колубуздан келишинче ошол скидка болсо скидка кылып беребиз, кээде жөн эле берип коюшубуз мүмкүн, эссе ошол биздин колубуздан келип турса. Эссе биздин убактыбыз жок болсо, аны кыла албасак, мисалы сөз бересиң да 10 күндө жасап берем деп аны жасай албай турганын сезип турсаң, анда башынан эле отказ берип коебуз да. Нөлдөн баштаса болот экенин ишендиңер? Нөлдөн баштаса болот экенине ишендик. Бул эми 6 жыл мурун болчу. Анан ал маалда интернет жаңы өнүгүп келаткан. Биз нужное время в нужном месте оказались да, мындай айтканда, и с нужным товаром. Вот ошол нерсени эле баягы китептерде сөз бар го, волнага түшүп ал депчи, анан ошол агым менен эле кете бересиң дегендейчи. Биз ооба нөлдөн баштадык. Жолдошум эмгек кылып жасайт, мен сатам, ошол акчаларды эле кайра өзүнө салып көбөйтүп, анан результатка жеттик да. Конок бөлмөбүзгө, залга мындай бир отургуч стулдар менен алам деп бир мындай жөн эле кызыгып көрүп эле караганда баасы чын эле мындай кээ бир кишинин ошентип туура келбейт да. Анан карап көрүп туруп, мисалы ошону бартер менен болду, тигиндей болду, мындай болду дейт. Анан чоң сумма менен деле бартер. Ал бардыгына эле кызык болсо керек, чын бардык эле жылдыздар менен бартер менен иштешпейбиз. Алар өзүнүн бир какой-то частин төлөшөт, анан биз калганын макул ошол суммага бизге реклама кылып бергиле деп ушундай сүйлөшөбүз да алар мененчи. Анан баасы боюнча мен ойлойм, наоборот, биздин товар Кыргызстанда арзан деп. Арзан деп ойлойм. Неге айтайынбы? Мисалы үчүн биз азыр производство болуп атпайбы? Биз өндүрүш жасап атабыз да, ошолорду столдор жасайбыз. Анан жолдошум менен атайын Турцияга барып, ал жактан детальдарын алып келебиз, детальдарын да, товарды эмес. Кытайдан сүйлөшүп, ал жактан детальды алабыз, Россиядан алышыбыз мүмкүн, баардык детальдарды. Анан аларды биз оптовый баа менен алып келебиз да, анан бул жерде келип чогултуп атабыз да. Чогултуп чыгаргандан кийинки биздин наценкабыз негизи арзан болуп саналат. Нежели мисалы ошол готовый товарды биз Турциядан же Кытайдан алып келсек, алга растаможка кыласың, жол киресин төлөйсүн, бул жака келип наценка кошосуң, уже ал 3 эсе кымбат болуп кетмек да азыркы эле столдорчу. А биз ошону өзүбүз бул жактан чыгарган үчүн
өндүрүш кылган үчүн наоборот кыргыз элине азыркы алса арзан болот да. Арзан болуп саналат. Биз азыр ниетибиз бар, эми максатыбыз бар, келечекте Казакстанга чыксакпы да, жакынкы СНГ мамлекеттерине чыксакпы деген. Ал жака барганда алардын эли үчүн биздин товар Кыргызстанда алып аткан адамдарга караганда кымбатыраак алышат да уже. Балким биякта 30 миңге алып атса, ал жакта 50 миң, 60 миңге сатып калабыз. Өзүңүздүн үйүңүздү алдырдыңызбы? Стол кейжин же башка бирөөдөн сатып алдыңар? Биз бизнесте жүрүп, мисалы, үй ала элекпиз. Квартирада турабыз өзүбүз. Анан акчабыздын дагы деле тапкан акчабыздын көп бөлүгү уже кайра эле жумушка эле салабыз да. Ал нерсенин азыр эми акырындык менен келет, бирок азыркы учурда ошончо акчага үй алып жашаган бизге кажети жок деп сезилет. Интернет багынан көргөн болушуңар керек, урматтуу көрүүчүбүз. Коногубуздун Айперинин буга чейин айткан сөзү бар болчу. Ай, тиги үйү бар экен, анан машинасы бар экен, анан тиги тийиш керек, буга тийиш керек деп баягы азыркы учурда тандап аткан кыздарга арналат деп сүйлөгөнүңүз бар эле да. Анан өзүңүз айткандай бир канча комментарийлер жазылып, азыркы сөз менен айтканда тиги рекомендация чыкпадыбы? Сунуштабы чыгып, анан көп киши көрдү да. Күтүүсүздөн эле. Анан мүмкүн ошол кезде сиздин кыялыңыз ошондой болчу да. 18 жашта. 18 жашта сиз үйдүңүз 18 жаш менен 30 жашты айырмалап карап көргөндө, жок, мен азыр деген үй жок балага тийбейм, мен деген тигиндем мынтем деп өздөрүнө план коюшпайбы? Ал туура эмеспи? Эң биринчи мага күтүүсүздөн эле ошол аябай популярный болуп кетти. Ал видео мындай эле тартылган видео болчу. Аны эмне себептен аны айттым? Анткени биз баягы жолдошум экөөбүз нолдон куруп баштап атпайбызбы? Биз деген ошол үй бүлөнү багыш үчүн жолдошум жумушка иштеди, мебельщик болуп, бирөөнүн эле колуна ал жактан кичине акча таап келет, кээде задержка менен айлыгын алат, аны деле күтүп сабыр кылып, биз ошол нерсе баягы ар бир этап менен өтүп ушул деңгээлге жеткен үчүн мен кыздарга совет бергем да. Кыздар эң биринчи ошол байлыгына, кийимине, телефонуна карабагыла. Ал нерсе жашоодо баалуулукту алып келбейт да, это не ценность. Сырткы көрүнүшүчү адамдын ички дүйнөсүнө караш керек, бирок ички дүйнөсү бай адамга турмушка чыгам десең, өзүң да ички дүйнөң бай болуш керек да. Айперин мага ушул жерденчи мындай кайчып пикир айткым келип атат да. Адам кантип ички дүйнөсү бай экенин, мындай жакшы экенин, ички дүйнөсү сонун адам экенин деп айтат го. Ички дүйнөсү сонун адам менен жолугуш үчүн биринчи сырткы дүйнөсүн карап туруп, анан бири бири менен таанышып болот да. Мисалы, сиздин сыртыңызды карап туруп, анан жолдошуңуз, мен Айпери менен таанышам, мага Айпери жакты дейт да, анан ички дүйнөңүзгө келет. Эми сырткы дүйнөсү деле не показатель да. Сиз мисалы сыртыңыздан интеллигентный, жакшы адам көрүнүшүңүз мүмкүн. Анан бир кыз келип туруп эле, что-то ушул нормально экен деп тие болсо, сиздин кандай адам экениңизди билбейт да. Ошону биле албайт, туура. Турмушка чыкканча биле албайт. Бирок адам өзүнүн ичкисин карай берсе, өзүн тууралай берсе, өзүн оңдой берсе, курстарга барып окуйт, самооценкасын көтөрөт, самоценностин көтөрөт, анан ошондо баягы Куранда бар таквалар үчүн деген аят бар го. Ал деген ыймандуу адам болсоң, сен канчалык түз жүрсөң, ыйман деңгээлиң бийик болсо, өзүңө жараша адамга жолугасың дегендей эле да. Ошол эле нерсе, сен ички дүйнөң бай болсо, өзүңө вложение кылып атсаң, башканы карабайсың да, мисалы мен лишь базы күйөөгө тийип кетейин, байыраак болсун депчи, өзүңө фокус кылып атсаң, сен деңгээлиңе жараша адам жолугат деген мааниде айткам да. Туура эле? Комментарийлерден окудуңуз да өзүңүз көрдүңүз да комментарийлерден. Комментарийлер негизи бөлүнүп кеткен, ар ким баягы өзүнүн деңгээлине жараша түшүнүп алат да, дальшычы. Карабаш керек. Сиз караган эмессиз учурунда? Учурунда негизи мен турмушка чыкканга чейин мага деле бай адамдар мындай сунуш кылганда, алар менин жашыман улуураак болчу, эми үйлөнөлү деген сунуштар болгон ага чейин эле, жолдошума күйөөгө тийгенге чейин элечи. Бирок мен жолдошуңуз билеби? Бул маекти чыгыпкандан эмнени айтып салгансыңар да? Аны билет, бирок эмне үчүн мен аларга турмушка чыккан жокмун да. Анткени көргөндө мен алар менен байланышты сезе алган жокмун. Алардын жашы улуу, мындай бир жолукканда эле связь жок да. Гармония. Эч нерсени сүйлөшө албайбыз. Ооба бар, бирок эми ошол менен эле болду да. Бирок мен жолдошума турмушка чыгып атканда ошол связьти байкагам. Анын аракетчилигин байкагам, өжөрлүгүн байкагам. Бирок ал деле идеалдуу адам эмес. Өзүнүн минус плюстары бар. Ошого жараша менде деле плюс минустар бар да, совпадает. Толуктап турасыздар бири-бириңерди. Толуктап турабыз. Эң башкысы ошондой караш керек. Бири-бирин толуктап турса болду. Ооба, эң башкысы мен айттарым негизи
кыздар ошол өзүңөрдү карагыла, өзүңөргө фокус кылгыла дебедимби? Анан ооба, силерге эси жан дүйнөңөргө туура келип атса, андан кийин бизде динде уруксат берет. Эми карап көрөсүң да, так жашасам кандай болот? Акчасы барбы, жетеби, жетпейби, жумушу барбы? Аны деле карайсың, эми бир эле нерсе менен тие албайсың. Бирок биз деген баягы жашаганда бир вектор бар го. Векторду динде алабыз да. Динде кандай? Ал жакта болот десе, ошондой болот кылып дальше туралап кете беребиз да. А если векторуң жок болсо, анда адашып өзүңдү таппай жүрө бересиң да, ар кайсы жактачы. Динде деле айтат, биринчи ошол ыйманына, жан дүйнөсүнө карагыла, анан кийин ата тегине карагыла, андан кийин материальный состояниясын тоже будущий балдарыңа ойлойсуң да. Бирок ошол материальный состояниени бизде азыркы биринчи очередке кое алгандай сезилген үчүн мен айттым да. Оюңузду жыйынтадыңыз буюрса. Сонун кыйынчылыктар боюнча сурагым келип атты. Эмне кыйынчылык болду? Мындай жумушта кыйынчылыктар болду. Сезон маалында жумушчу жетпей, Кулатова барып кестирип, чаптатып келгенде мен өзүм кошо шурпа өрт кармап, заказдар чогулткан убактым болду да. Ооба, баламды отургузуп коюп, жолдошум экөөбүз сезон маалында уктабайбыз 7 күн. Түнкү 2-3кө чейин жана заказды алып алгандан кийин жасашың керек да, ответственность. Анан ошол түнүнө 2-3кө чейин мен деле кошо шурпа өрт кармап, кадимкидей столдорду чогултуп жардам берип жүргөн убакыттар болду. Анан кийин бир 5 күндөн кийин уже аябай чарчап, ыйлагың келет да, бир жагынан эми мага керекпи деп. Бирок өзүң баягы максат коюп алгандан кийин максатыңа жетиш үчүн ошол нерселерге чыдаш керек экен да. Ой болду эле? Таштап салам дегенби? Кел башкасын жасайт. Андай мисалы выгорание деген сөз келип атпайбы азыр? Биз аябай иштеп күнү түнү эл менен сүйлөшпөйбүз, фокустун бардыгы жумушта болду да. Анан ошол бир маалда выгорание болуп, экөөбүздүн иштегибиз келбей калды. Ал да иштегибиз келбейт, мен да бир ай ошол үйдө жаттык да. Эч нерсе албай, телефон менен да сүйлөшкүм келбейт. Кадимкидей организм чарчап калган, энергия жок дегендейчи. Анан бир ай ошондой жаткандан кийин өзүбүздү бири-бирибизге поддержка берип суруп чыктык да. Ой, акырын кылалы, баштайлы деп. Көптөр ошол учурда таштап балким кетип калышат. Бирок биз баягы экөөбүз болгон үчүн колдоо көрсөтүп чыктык. Бирок анан чыккандан кийин өзүбүзгө сөз бердик. Болду, эми мындай кылып иштебейбиз. Анткени бунун срогу короткий эле экен да. Мындай кылып иштебейбиз. Эми эс алууну, үй бүлөнү, жумушту баардыгын чогуу аракет кылып алып кетели деп. Ошондон бери ошентип иштеп келатабыз. Чарчаганыбызды сезгенде сразу өзүбүзгө эс алууга убакыт беребиз да. Бир убакта үйүндө же болбосо жана калан каткан буюмдар менен стулдар жасап жүргөн болсо, азыр буюрса чоң цех бар. Мына ошол жактан атамекендик өндүрүш бул өзүбүздөн чыгат. Ал кандай жасалат, эмне болуп жасалат, анын баардыгын көрсөтүп берели. Сон комфорт, жылуу, сон отурган стульчуктар ушул жерден чыгат экен. Тааныштырып бересиз да? Ооба, кош келиңиздер. Биздин цехибизге биз ушул жерди курганыбызга уже 1 жыл болуп калды. Аябай биздин кыялыбыз менен келген нерсе азыр деле көзүмө жашынакай көрүнүп турат. Мына бул материалдар, биз ошол столдорго колдонгон материалдарды алып келип, өзүбүз кесип, бул жакта турецкий станоктордон чаптайбыз. Ошентип балдар бул жакта жасайт. Баардыгы бир жерде болуп калды да. Мурун аябай кыйын болчу жүдөп. Жакка барып кестирген жер бөлөк, чаптаган жер бөлөк, ошону кайра алып келип биякта жасагандар бөлөк болуп көп эле жүргөнбүз. Анан азыр болсо ушундай комфортный жерде иштейбиз. Кышында жылуу, жайында салкын. Эми өзүбүздүн жасаган столдорубузга монтип материалдар жыйып коебуз. Булар даяр келет. Российский эң жакшы сапаттагыларын колдонобуз. Тиги чаптаган станоктор, кромканы дагы ошол баардыгын ушул жакта жасайбыз да. Канча бала иштейт? Азыр эми биздин жумушта общий санаганда бир 30тай бала иштейт. Бул саткандар, иштегендер, жасагандар, жеткиргендер баары биригип. Кесеткен бул жактан, Бул кесе турган бул тармакта жок болгон үчүн билбейм го, станоктун аттарын, эмне деп айтылат? Распиловочный станок деп коет. Мен карадым да. Листтер келтирип ушул жактан детальга монтип бөлөт да. Ошол распиловочный станокто. Андан кийин кромочный станок кетет, тети оранжевый болуп турган. Мына детальдарын мындай кылып өткөрүп чаптайт. Четтеринчи. Андан кийин чаптагандан кийин эмеге өтөт, сборкага өтөт. Сборкадагылар алып кураштырат да, механизмин коёт, буттарын коюшат. Анан даяр продукт.
чыгат. Негизи убагында жолдошуңуз өзү иштечү эле ушунун баарын жасап монтип анан кийинчерээк анан Өзү кесчү эмес, кулатага барып бирөөгө берчү да кесип бергиле деп, ал 2-3 күндө кесип берет. Анан алып келип өзү жасап, анан өзү доставка кылчу. Сиз бүгүн эле кийгизип койдуңузбу же дайыма ушундай стол чекит кийижини кийип жүрүшөбү? Стол кежи дегенде биз буну Бүгүн кийип тургула, съемка болот дегенде. Жок. На самом деле айтта недавно баарына подарка кылдык. Айтты аз эле өттү да. Ошо фирменный кийели деп. Кирдеңиз жетчү эле экен го мына. Аз эле өтпөдү, айттан бери аз эле өттү. Как раз совпало. Бул эми ошол акырын аракет кылып ошентип өнүгүп келатабыз да, брендти чыгарып, футболкаларды кийип, ошол. Бул ошол жанатан бери стол, трансформер деп айтып келатпайбызбы? Ушул мына кичинекей эле болгон стол, бул дагы узарып кете берет да, 3 метр, 4 метр, кишинин санына жараша. Это же комфортно, да? Ошол чыгаргандарыбыздын баардыгы мына буттары дизайнерский полностью. Мен ойлойм биякта жашаган, квартирада жашагандарга азыр аябай эле керек буюм. 2 киши отургандан баштап 20 кишиге чейин чоңойт экен, э? Бир эле стол, коноктун санына жараша эле уже ачылат. Коноктун санына. Конок чалып атат да келе атат да. Автоматом кетип баштап тур колдорубуз. Сон басканча? Бунун басы негизи 3 метрге алсак 33 миң 3 метр. 3 метр, а тиги ар бир кошулган сайын. Бул жыйналганда 50 сантиметр, узарганда максимальный длинасы 3 метр. 3 метр болот. Аны деген могул буттан да айырмасы бар да. Мына көрүп атасыңар го, бул буттары атайын Турциядан алып келинген да. Монтип дизайнерский болуп калсын, консоль болгондо да квартирага ба дизайнына подходящий турсун депчи. Анан жөнөкөй эле буттарды кылып койсо болот. 23 миң сом ал. Өзүнүн эле материалынан бут, как обычный консоль, ушул эле механизм менен. Мен негизи жана сиз айткандай бир аз кымбат угуп калыптырмын мына башкаларданчы. Да. Бир аз арзан болду да азыр кулагыма. На самом деле бирок азыр Бишкекте мен оюмча арзан эле да. Арзаны силерсиңерби? Арзаны биз ооба. Сапаты жагынан дагы? Сапаты жакшы. 1 квадратный метрге 50 килограмм салмак көтөрөт ушул эле стол. Мисалы бизде бир аккаунтубузда видео бар, столдун үстүнөн басып кеткенчи, аны деле көтөрөт да. Кепилдик деген жок да, мындай гарантия 1 жыл мондай деген, э? Кепилдик бар, 1 жыл гарантия бар бизде механизмге. Бирок могул механизм өзү заводдон алып атканда 5 миң жолу ачып жапсаңар болот дейт да. Эми биз 1 жылда 10 жолу коноктоссоң 5 миң жолу ал уже. Механизм ар дайым колдонула берсе болот да. Эмне кылып бересиңер? Эгерде ошол бузулуп калса, бар оңдоп бересиңер. Ооба, бул механизм өзү эме кетип атат да. Алюминиевый, анан кийин скользящий кетет. Бул максимум, что может с ним случиться, это болтик отлететь. Болтик кетип калса, өчүп кетип калса, аны кайра кадап койсо болот да. Мындай негодный состоянияга келиши кыйын. Дагы эмнелер жасайсыңар? Дагы азыр бул трансформер болуп атпайбы? Стол дегенде мындай до конца эле алалы деп атабыз да. Кухонный столдорубуз бар. Ушундай эле дизайнерский ножка менен элдердин чөнтөгүнө жараша, басы 15 миң, мисалы кухонный столчу. Бирок дизайнерский квартирага мындай жашнакай туруп кала турган столдорубуз бар да, кухонный. Ошолорду дагы азыр разработка кылып чыгарып баштадык. Анын бирөөсү мына артыңарда турган 6 кишилик столубуз. Бул ошол биздин стульчиктерибиз. Бизден трансформер алса, алга дайыма эле стульчик сурап калышат да. Анан кийин башында жок болчу, 2-3 жылдан кийин өзүбүз Турцияга барып, заводдорду көрүп, жолдошум менен Кытайдан, Турциядан ушул жакшы качествода сапаттуу стульчиктерди алып келебиз. Буларды чтобы комплект кылып алсын, удобно болсун клиентке депчи, бир жерден эле алып кеткендей кылып. Ошол көрүп тургансыздай эле түрлөрү көп. Ар кимдин табитине жараша бар да. Бирөө канча турат? Бирөө? Бааларын айтсаңыз да. 4 миңдик бар. Эң жогорку бааны айтыңыз. Эң жогорку баа Болуп кеткендер үчүн. Мына, муну эле көрсөтөйүн. Болуп кеткенде дегенде деле бул могу премиум качествода стульчигиз. 10.500 сом. Могулчу. Отурсаңыз? Отурайын. Ай, коркутасың. Айланат да. Бул эми премиум дегенде деле арзан саналат. 10.500 негизи мындай стульчикке биз эле сатабыз да, бирок элдин көбү билбейт. Бизде ушундай стульчик бар экенчи. Кымбат 20 миң, 25 миңге алып жүрүшөт. Мына Турциядан келет, ошол. Болуп кеткендер үчүн. Эң арзан. Эң арзаны. Эң кымбаты ушул да. Эң арзанын айтыңыз эми. Эң кымбаты? Арзанын айтыңыз. 3 миңден аз көрсөтүп эле берейин. Могул стульчиктерди эми арзан деп коеюн. 3 миң сомдон. Ушундай эле коёсуң. Бул мына. Кафе, кофейня,
образовательный центр, үйдө кухняга мисалы үчүн бири-бирине жыйнап койгонго удобно болот атпайбы? Бияка сидушканы салып коет, ошол 3000 сомго ушундай стульчиктер да. Кытайдан келет. Биз сиз келгенче сүйлөшүп атканбыз да. Аларды алып интервью колдонсо болот экен депчи. Сонун эле болуп турбайбы? Ооба, сонун эле болот. Түрлөрү көп, бирокчу интервьюга как раз жараша турган. Сизге саталык. Мындан кийин биздин интервьюларды ушундай стульчу көрүп калсаңар, значит биз бартермен алдык дегенде. Биз азыр мондай золотистый түрүн көрдүк го. Ушундай эле биз мына Турциядан алып келгенбиз. Башында жөнөкөй эле түрлөрү чыкчу, столдунчу. Анан кийин мондай азыркы современный дизайнга жараша деп ойлонуп атып ушундайларды тапканбыз да. Турциядан аябай индивидуальный келишим менен сүйлөшүп алып келгенбиз. Классика үй болсо мына ушуну колдонот. Неоклассикага агы, карасы, ошол бардык дизайнда бар да. Ушуну Турциядан алып келебиз бул ножкалар пластиковый. Кардардын табитине жараша, квартиранын дизайнын көрүп туруп эле обязательно ошол подходящийлери могул жактан чыгат да. Бунун үчүн биз атайын чоң жол жүрүп, жолдошум экөөбүз барып, таап, издеп, сүйлөшүп, ошол көп мээнет кылганбыз. Ошон үчүн азыр муну көргөндө дагы сыймыктанып айтып атам, ностальгия болупчу. Ошол. Жолдошуңуздун жанагы калган каткандарын жасап алганына эле сүйүнүп калдыңыздар, Ооба, ал уже бүттү. Ал бүттү. Азыр уже монтип эми ойлонуп атабыз. Канча түрү бар я? Столдунбу? Отургучтардын. Столдун түрүнө келсек бир 30дан ашык түрү болот го дейм. Баардыгын эсептеп чыксак, могул трансформер моделиндегилер. Стульчиктердин деле аябай түрү көп, негизи санын билбейт экенмин. Жаңылып эле калгыла. Билбей эле калгыла. Баягы башталгандан бери эле сөз кылып атабыз. Ойлоп деле калышы мүмкүн, бул бир эле интернет магазин деген сыяктуучу. Силердин атайын сатуучу кеңселер бар да. Бишкекте. Табылгада 2 точкабыз бар, Татанда 4 точка. Ошол атайын жасалган стулдар ошол жактан сатылат да, менеджер кыздар менен. Ошол жакка барып көрсө болот. Барып көрсө болот, келип столкежи деген вывесканы көрсөңөр эле, значит ошол биздин точка. Карап, сүйлөшүп, консультация алып. Канчадан канчага чейин иштейсиздер? 9дан 6га чейин. 9дан 6га чейин. Ошол учурда биз Instagram баракчаларын да белгилеп коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Анан телефон байланыш номерлери дагы экранда чыгып турат. Анын баарын көрүп туруп, жөн эле чалып койгула. Чалып көрүлө. Могу 33 миң экен, ала бергиле. Мына сонун эле экен. Салмакты жакшы эле көтөрөт. Кичинекей элебиз да. Кыргызстанчы. Анан бир жумуш баштасаң дароо мактагандар да болот. Анын арасында сөз түрдө негатив жазгандар да болот. Ооба. Профессия баштагандай экен. Биздин жумушта деле бар негативдер, туура эмес болуп калган, жакпай калган, дагы башка нерсе жөнүндө айткандар бар. Бирок ал жана 100% заказдын ичинен бир 3% эле ошондой проблемный чыгышы мүмкүн да. Кээ бир учурда биз барып ошол проблемасын чечип бергенге аракет кылабыз. Клиенттердин үйүндө аларды деле жок дебешиң керек да, анткени ошол жок деп алар карабай койсоң 3% деле чоң нерсеге айланып кетиши мүмкүн да. Азыр деген интернет баары билет, чыгат. Анан элдер ишенбейт. Ошол жумушубузда бизде деле бар негативдер. Сразу чечкенге аракет кылабыз. Мисалы столун алып барып берет, цвети жакпай калат, же размери туура эмес келип калат, заказ берген размеричи күнөө бизден эмес болсо деле да. Ошого макул болуп, анда давайте сизге ылайыктуу размерди жасап берели деп сразу чечкенге аракет кылабыз да, бир жума, бир айдын ичинде. Аябай кыйнаган учурларды билем да. Туугандарымдан билем. Ушунун заказы бүтсө эле бир жеңилдетелик дегендей бир учурларды айтып калышкан да. Бар да ошондойлор, Бар, бизде бир клиентибиз сүйлөшсөк, өзү стол заказ берип, жактырып, кымбат материалдан заказ берген да. Биздин магазинде эмес, андан да кымбатын заказ берип, анан жасап алып барып бергенбиз үйүнө. Анан баргандан кийин эми кошуналары, башка бирөө ким айткан билбейм, кымбат болуп калыптыр, эмне алдың деп айткан окшойт да. Анан чалып баштады, ал индивидуальный заказ болчу, мен албайт болчумун, алып кеткиле столуңарды депчи. Бирок курьер өткөрүп берип атканда жакшы эле кабыл алып алган. Сонун экен, рахмат деп эле ушундай алган акчасын берген да. Анан ошентип баштады. Биз эми кайра негизи закон боюнча мебель кайтарып алынбайт да. Кийим, жаңы кийим сатып алсаң 14 күндө кайтарсаң болот да, а мебель андай эмес.
бул бир туруктуу буюм болгон үчүн. Анан антимонопольный службага барып заявление жазыптыр. Ал жактан бизге чакырып атышат, келгиле депчи. Антимонопольныйдан анан барып разборка кылып, закондун баарын ачып сүйлөшкөнбүз ошол эже менен эле. Ачык эле эми сиздики да туура эмес. Биз канча адам эмгектенип атпайбы, ал заказын таштап кетти. Бирок ошол заказын жасаш үчүн распилщик, кромщик, сборщик бардыгы иштейт да, все задействованы. Анан кийин жасап алып барып бергенден эле болду, мага кереги жок, алып кет деген дагы туура эмес негизи. Анан ошол очная ставка сыяктуу барып сүйлөшкөнбүз тиги клиент менен. Ал бизге кайра бирок мебелин алып келип берген, сатканда акчасын беребиз деп. 15 күндө сатылып кайра акчасын алып кеткен да. Ошол Болуп турат негизи, жумушта нервиң мындай калың болуш керек да. Бир күнүң мисалы үчүн мындай стабильно өттү, айың ушундай стабильно өттү деген жок. Бир күн ошол клиент менен проблема болсо, экинчи күнү чет жактан механизм ушундай акча жетпей калат, аны карайсың, үчүнчү күнү карызга сурап калган күндөрүң болот. Предпринимательдин жашоосу ошондой экен да. Ар бир күнүң экинчи күнгө окшобойт, ар бир чыккан задача экинчиге окшобойт. Бирөөнү сен аттап өттүңбү, сенден андан чоңураак задача күтүп турат да. Ошентип анан өсүп болот экен. ЖК брендти бузуп коюп бат эле болуп калбадыбы азырчы? Аны арттыруу деле бат эле, бузуп коюу деле бат эле. Интернеттин күчү аябай азыр таасир берип атпайбы коомчулуккачы? Бул учурда абайлап иштеш керек да. Стол KG'ге бат эле кир жугуп калышы мүмкүн да мисалы. Туура. Абайлап иштегенде биз өзүбүз эмне максимум кыла алабыз? Товарыбыз качественно болуш керек. Туура жасайбыз, жакшы материалдарды колдонобуз, клиентке сервис кылып вовремя жеткирип берсек, биз өзүбүздүн жумушту кылдык деп эсептейм да. Эсе ошол нерселерге критерия туура келсекчи. Анан көп нерсе сунуштабайсыңар. Обещать этпейсиңер көп нерсени. Колуңарда келбеген нерсени. Калган нерсени обещать этебиз. Биздечи Кыргызстанда азыр мебелчик дегенде көбү коркуп калышкан да. Эмнеге дегенде заказын беришет, анан кийин кухня эме жасаткандар жок болуп кетет экен да. 20 күн жана задатыкты алып мебелчик жок болуп кетет экен. Ошол себептен бизге да клиенттер акчасын берип атканда коркуп беришет. Биз эми заказды 7 күндө жасап беребиз деп алабыз да, 7-10 күн. Бирок ошол биздин задача ошол 10 күнүн ичинде клиент алыш керек товарын. Үйүндө болуп калыш керек. Үйүндө болуш керек. Бирок задержка болгон күндөр болот, бирок айылап эмес да. Биз жок болуп кетпейбиз. Эртең кута тосот элем керек дегендер жок экен да силерден да. Бар. Бизде бүт эле ушундай кыргыздарда айтта, жаңы жылда, тойлордун алдында срочно да. Ошол мага эртең керек ушундай размер деп аябай көп до сих пор бар да, мындай заранее айтып койгондор азыраак. Бирок таап биздики азыр производство болгон үчүн магазинден таап алып барып беребиз, же болбосо обменге беребиз, иши кылса көйгөйүн чечкен аракет кылабыз да. Биз жок, биз деген 10 күн деп коюп өткөнсүңөр да аларга деле. Клиент да бул. Акча. Уже готовый клиент келатса, аны кантип жоктоп коебуз? Жок десең уктай албай калабыз го. Эптеп ошону алып барып жасап беришибиз керек да. План эмне болот? Стол KG'нин планы. Стол KG'нин планы азыр эми биз жана кичинекей үйдөн, жолдошум экөөбүз үйдөн баштадык цех жасап, анан кийин цехти кийин дагы уже чоңураак теңсеп калат экенсиң. Чоңураак бир производственный жерди карап атабыз. Көбүрөөк өндүрүп баштасак, буюрса биздин магазин ар бир региондо болсо, ар бир областта болсо, алар деле өнүксө депчи. Анан Кыргызстанда ичинде жетишерлүү болуп калгандан кийин насип кылса, Аллах таалам насип кылса, эми чет жакка чыккан аракет кылып көрөбүз. Казакстанга, Өзбекстанга балким ошол көздөгөн азыркы биздин максатыбыз жете албаган максатыбыз ошол кошуна өлкөлөр болуп турат да. Кошуу жокпу столдон башка? Киргизебиз деген. Ооба. Көптөр ошону сурайт да. Эмне үчүн силер жалаң стол жасайсыңар депчи. Мен выгорание деп айттым го жана, 1 ай жаттык деп. Ошол убакка чейин биз стол да жасачубуз, кухня жасачубуз, заказга алып, шкаф жасайбыз. Бүт мебелдин баарын бир күн мен заказ алып коем кухняга. Аны бүтүргөндөн кийин эртеси күнү уже шкафка барышат да, замергечи. Ал түрдүү мебель да. Анан ошентип атып мебиз чарчап калганда, анан мен бир китептен жакшы нерсени окуп калдым. Бейте в одну точку дегенчи. Сен мисалы үчүн дейт, азыркы общий таап аткан акча, оборотуң санап көр, анан бир жумушту кылып көрсөң, ошонун да акчасын санап көр дегендер ойдо окуп калып эле, анан давай попробуем деп баардыгын, кухня башка майда чүйдөлөрдүн баарын алып салып туруп, столду тандаганбыз. Эмнеге стол тандаганбыз? Анткени столдо клиент менен үйүнө барып замер кылбайбыз. Баары ал менен материал тандабайбыз. Биз клиентти жок эле заранее чыгарып коебуз.
продукту анан тандап алып кете берет да. Ошол себептен биз баягы ойлонуп столду тандаганбыз да. Азыр деле биз пока идеальный ушул бир структура түзө алмайынча башка дагы кошумча кошолуу деген оюбузда жок. Сонун ийгилик каалайбыз эпере. Рахмат. Чын эле ийгилик. Башында ушул нерсени мен уккам. Ошол эле жана айткан туугандарымдан уккам. Ой, биздин эмгегибизди көргөн киши, сезген киши азыркы учурда ой азаматсыңар бүт баарына чыдадыңар деп айтышат деп калат да. Анан ансыңардын эле силер дагы баягы жолдошуңар калангаткандардан жасап отуруп анан акырын аны кайра киргизип өсүп отуруп азыркы учурда мынакей коомчулугубузга бир аз болсо дагы Stall KG деген таанылып калды окшойт да. Stall KG'нин столдорун алгандар болсо жазып койсоңор болот. Чын эле комментарийге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Жумушуңарга ийгилик. Чоң рахмат. Жыйынтыктап бергиле. Мен ушундай ачылып, элге ачылып, эми интервью берип баштадым. Ошол ким ушул жолдо болсо, аларга күч кубат каалайм, таанганбастык каалайм, жолуңардан кайтпагыла, анткени биз ошол кичинекей Кыргызстанда жашап, өзүбүз Кыргызстанды көтөрөлү, өнүктүрөлү, чет жакка чыкпайлы, бизде деле жасаса болот, мамлекетибиз өсүп, гүлдөп, өнүккөн мамлекеттердин катарына кирсин. Буюрса. Ошол буюрса, биздин каалаганыбыз ошол патриоттук сезимибизди өстүрөлү, мамлекетибизди аярлап өнүктүрөлү. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ата мекендик өндүрүштү колдойбуз, урматтуу көрүүчүбүз. Кайрадан кийинки күнүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.